Assalamu алейкум жигиттер, биз Нарын ат башыда Келсуу деген жерге келип эс алдык. Бул жерде сонун кыргыз үйлөрдү тигип, ичинде баардык шарттар кылып коюптур. Бул жагы эси. Ошол өзүңөрдүн шарттарыңарды толук айтып берип койсоң. Ассаламу алейкум, мен атым Самат. Мен Кезгин Гест Хаус отель менеджер болом. Азыр көрүңүздөр кыргыз боз үйлөрдү тиктик. Жакшы жакта үйлөр бар, комнаталар. Бүт шарттар бар, Wi-Fi, боз үйлөрдө печка, свет, бүт баары бар. Шарттар атка минем десеңер аттар да бар, лодкага минем десе лодка да бар. Иши кылса бир күн, 2 күн каалаганча күнгө келип туруп эс алып кетсеңиздер болот. Силер менен кандай байланышат? Мен WhatsApp номери боюнча байланышса болот. WhatsApp номерди айтып коесузбу? 0500 01 83 95. Ошол номерге жазып туруп, заранее брондоп. Кайрадан айтып койсоңуз? 0500 01 83 95. Ошол номер боюнча жазып. Ушул номерге байланышып. WhatsApp аркылуу, WhatsApp аркылуу заранее брондоп койсоңуздар болот. Местелерди заранее брондош керек. Желательно заранее брондоп коюш керек. Болсо бош болбой калышы мүмкүн. Бош болбой калышы мүмкүн. Киши көп. Машалла. Ошондуктан жазып. Кыргыз үйлөрдү көрүп, бир кыргыз үй үчүн көрсөтүп койчу, мына үчүн көрсөтүп койбу? Адамдар кыргыз үйдү башкача элестетет да. Мынакей. Заманбап ичи жасалган. Мынакей свет бар. Розетка бар. Көрөт атасыздар, мына розетка, ток, мына печка, ысык экен. Ичинде мына уютный кылып бүт жасап койгон, өтө заманбап. Түндө биз түнөдүк. Аябай ысык. Рахмат сага иним. 220 бар экен, кадимкидей батарейка менен телефондоруңар өчүп калбайт, заряд кыласыңар. Мына бул жакта келген конокторду көрсөңөр болот, мынакей. Эми туристтер аябай көп келет экен бул жактарга. Түгү бийигирээк машина минип келгиле. Анан бул жакта туура барганда мына кыргыз үйлөрү көрүнүп атпайбы? Тети кыргыз үйлөрдүн эң акырынан оңго бурулуп кетет экен көлгө. Эми ал жер бир 5 километр. Эгерде пешком барыңар келбесе, аттар менен алып барып алып келет экен. Эс алуу сонун болот. Кимге кызык болсо чалгыла, байланышкыла. Нарын ат башы, Келсуу көлү, аябай кооз көл. Баарыңарга бекем ыйман. Ассаламу алейкум.